Шереметьево аэропортундагы учак кырсыгынан 41 адам каза болду. Алардын бири экипаж мүчөсү. Бул тууралуу Россиянын тергөө комитети маалымдады. Маалыматка караганда кырсыкка учураган Сухой суперджет учагынын ичинде жалпысынан 73 жүргүнчү жана 5 экипаж мүчөсү болгон. Учакка ээлик кылган Аэрофлот компаниясы кырсыкта аман калган 33 жүргүнчүнүн тизмесин жарыялады. Алардын 5өөсү ооруканага жеткирилсе, 3өөсүнүн абалы оор деп бааланууда. Мындан сырткары 4 экипаж мүчөсү, анын ичинде учкучтар аман калышкан. Эске салсак, кечээ 5 май күнү кечинде Москва-Мурманск багыты боюнча каттамга чыккан учак асманга көтөрүлгөндөн кийин жарым сааттан кийин авариялык конуу жасаган. Жүргүнчүлөр сыртка 55 секундтун ичинде учактын куткаруу шатысы аркылуу чыгарылган. Аэрофлот компаниясынын маалымат катчысы бул белгиленген убакыттан тез болгонун билдирүүдө. Бирок Интерфакс агенттиги өз булактарына таянуу менен учактын арткы бөлүгүндөгү жүргүнчүлөр чыгууга үлгүрбөй калганын жазды. Учкуч Денис Евдокимовдун база басылмасына билдиргенине караганда, асманда учакка чагылган тийип, анын системасынын бир бөлүгү иштебей калган. Буга чейин кабарлангандай, өрт абада тутанган эмес. Учкучтун айтымында учактын конуусу бардык эреже жана талаптар боюнча ишке ашкан. Ылдамдыкта чектен жогору болгон эмес. Бирок конуу учурунда самолет жерге катуу урунуп, ошол кезде өрт башталган. Интерфакс агенттигинин маалыматына ылайык, учак жерге 3 жолу урунганда анын сыныктары кыймылдаткычка түшүп, жалын тутанган. Интернетте учуу конуу тилкесинде жалындап күйүп жаткан учактын видеолору жарыяланды. Күбөлөр жүргүнчүлөрдүн андан чыгып жатканы тартылган видеолорду социалдык түйүндөргө жарыялашты. Учактын куйрук бөлүгү дээрлик толугу менен күйүп кеткен. Маалыматка караганда, ал 2017 жылы өндүрүлүп, 2019 жылдын апрелинде техникалык тейлөөдөн өткөрүлгөн. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, кырсыктын себептерин иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлгөндүгү маалымдалды. Россияда кыргызстандык жаран токмоктолуп каза болду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, Санкт-Петербург шаарынын Москва районундагы көп кабаттуу үйлөрүнүн биринен токмоктолуп өлтүрүлгөн адамдын сөөгү табылган. Текшерүү учурунда ал 30 жаштагы кыргызстандык жаран экени аныкталды. Окуянын чоо жайын Кыргызстандын консулдугу полиция менен чогуу териштирүүдө. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин маалыматына караганда, мигрант 3 май түнү мушташтан улам каза болгон. Жаран көлдүк экен айтылат. Бул окуя боюнча Москва райондук полициясына элчилик тарабынан расмий кат жиберилди делет. Учурда жергиликтүү полиция тарабынан аны өлтүрүүгө шектелип, 2 киши кармалды. Алар күнөөсүн мойнуна алышкан. Ушул тапта сөөктү мекенине жөнөтүү аракеттери көрүлүп жатканы айтылат. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматы боюнча, былтыр Кыргызстанга чет мамлекеттерден 200дөн ашуун мигранттын сөөгү келген. Анын 90% Россиядан. Бүгүн эртең менен Бишкекте ысык суу токтотулду. Мэриянын маалыматы боюнча, ысык суу жылуулук системасын оңдоо иштерине байланыштуу 1 айга токтотулган. Анда айтылгандай, быйыл Бишкек жылуулук ишканасынын линиясы менен жаңы жылуулук трассалары орнотулат. Мындан тышкары, Лев Толстой көчөсүндөгү көпүрөнүн курулушун аяктоо зарылчылыгын белгилеген мэрия бул жылы оңдоо иштери жылдагыдан эрте башталганына түшүндүрмө берген. Социалдык тармактардын колдонуучулары ысык суунун 1 айга токтотулушу Орозо айынын башына туш келгенин айтып, нааразы болуп жатышат. Орозо айы кое туруп, ремонт иштерин кийинки жылдыра турушса болмок дешүүдө. Ал эми Бишкек шаарынын жетекчилиги жыл сайын май айында ремонт иштерине байланыштуу ысык сууну 1 айга токтотот. Былтыр ысык суу 21 майдан тарта токтотулган эле.